Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, ушул чукул кайрылуу менен чыгып атканын себеби мени жеке каралоого арналган видеолор боюнча түшүндүрмөнү берип коюш мен деген парзым болуп атат. Калың эл бардыгы көрдүңөр. Ошол видеолордун бардыгы биз Чоң Азат саясий партиясы шайлоодо үгүт маселелери боюнча эң акыркы жумасында болуп аткан жерлерден пайда болду. Бул видеолор бекерден пайда болгон эмес. Биздин деген үгүт маселелери боюнча бүт Кыргызстанды деген айланып чыкканда Чоң Азаттын аброю элдин арасында ишеними өсүп аткандын бардыгын көргөндөн кийин бийликтин жүрөгү түшүп, бизди деген шайлоодон кантип четтетип же каралоо жолу менен биздин добуштарды уурдаганды деген кийин түшүндүрүлгөнгө керек болуп калды дагы. Андан тышкары бизди Чоң Азатты айрыкча мен жана Жапыкеевке каршы, бизге лидерлерге каршы башаламандыкты же бийликти басып алуу боюнча максаттары бар экен деген негизде жасалган видеолор болгон. Ошонун баардыгы атайын. Анткени элди деген көндүрүш керек болот да. Же мени же Сыймыр Жапыкеевти камагандан кийин элге деген эң чоң камадыган деген сөздү түшүндүрүш керек. Ошон үчүн алдын ала жанагы каралоо видеолору деген даярдалып, укук органдары боюнча атайын. Буга чейинки деген мен менен сүйлөшкөн сөздөрүңүздү булар жаздырган экен алдын ала. Анан ошол видеолордун баардыгынан монтаж жасап туруп, ушундай биринчи орус менен мен сүйлөшкөн видеолорумду карасаңар, аякта деген жыйынтыгында мен Россиянын агенти болот экенмин да. Кийин болсо мен сүйлөшүп аткан чет мамлекеттик жаран менен сүрөткө тартып алып туруп, ошол видеонун негизинде мени Американын агенти деп чыгарып атышат. Буга чейин болсо биздин Матраимовдун деген проектиси, Жээнбековдун проектиси деп жүрүштү. Кандай гана каралоо болбоду. Биз эч кимдин проектиси болгон эмеспиз и болбойбуз. Ошон үчүн туура түшүнгүлө адамдар. Бунун баардыгы деген атайын жасалган. Эртеси күнү мынакей Чоң Азат бийликти басып алууну даярдалып аткан деген максатта деп туруп, бизди камаганга өздөрүнүн деген актоо иретинде жасалган видеолордун максаты ошондой болгон. Эң негизгиси биз акыйкаттыкты жана чындыкты орнотолу деп шайлоого чыкканбыз. Жаңы таза саясатка балдарды алып келели деп, бийликти түп тамыр менен тазалайлы деген ниет менен баарын жасаганбыз. Бирок шайлоонун деген бурмаланган жыйынтыктарын баары деген жарыялангандан кийин эртеси күнү ошого деген биз макул болбой, башка партиялар менен кошо митингге чыгып туруп, өзүбүздүн деген талаптарыбызды коюп, мынакей митингдин жыйынтыгында көрдүңөр. Революция болду, бийлик эми кетип атат. Эми жаңы таза бийлик келет деп үмүттөнүп отурабыз. Ошол видеолордун баардыгы атайын жасалып, Сыймыр Жапыкеев экөөбүздүн ортосунда жанжал чыгарыш болгон максатында. Андан тышкары биздин деген кандайдыр бир үчүнчү күчтөр менен же чет мамлекеттик жактан деген акча каржылоо болгон экен дегендей мааниде болгон экен. Ошон үчүн биз эч качан, айрыкча мен өзүм спецслужбада деген иштегем. Спецслужбада иштеп жүрүп, чет мамлекеттик жаран менен жолугуп атканда акча жөнүндө сүйлөшмөк белек. Андай болбойт да. Нормальный киши деген антип акча албайт. Ал ошол видеодогу чет мамлекеттик жаран менин кошунам. Ал деген Евросоюзда иштейт. Анан шайлоодо максат сен оказывается партиянын лидери турбайсыңбы? Эгерде деген силер деген шайлоодо жеңип чыксаңар, өкмөткө же жогорку кеңешке кирип калсаңар, Евросоюзга жана батышка деген көз караштарыңар кандай болот деген мааниде мени менен бир жолу гана экөөбүз кафеде жолуктук. Эртең менен кофе ичип, ошол жерден ошол суроолорду берип калайын деп. Ошол видеону деген аркамдан түшүп барып туруп тартып алып, ошону деген иностранецтер бизге деген акча берип атыптыр деп $200 000 деп жазып чыгарып алып фейк менен. Революция $200 000 жасалбайт. $200 000 эчтекеге жетпейт. Ал эми могу революция болсо бир тиини жок, эл чыгып туруп жасап койду. Жаштар айрыкча. Ошон үчүн жаштардын баардыгына рахмат айтабыз. Бизди колдоп, бизге ишенип, ушу чындык акыйкат үчүн баардыгына деген аянтка келип туруп, мынакей коррупциялашкан ууру бийликти деген баарыбыз жок кылдык. Орус менен болсо дагы сөздөрдүн баардыгын бурмалап туруп, аягында деген жыйынтыгында эмне деп койду? Мынакей түшүнүп атасыңар да.
Ушунун баардыгы деген атайын жасалган нерсе болчу. Ушул видеолордун баардыгы таратыла башталганы эмне болду? Түрткү биздин Чоң Азат саясий партиясынын мынакей КТРдеги болгон прямой эфирге жаш канатыбыздын башкаруучусу Бекжан Рисмендиев чыгып, ошол жактан ачык эле бийлик партиясына биримдикке силер деген Евразийствону кандай түшүнөсүңөр деген мааниде суроо бергенден кийин биздин бийлик түшүндү, биз деген Евразийствого сокку берип аткан экен деп, анан орустарга каршы экен деп, анан ушул видеолордун баарын монтаждап, орустардан коркуп булар деген бизди деген ушинтип каралоонун түздөн түз башташты. Ошон үчүн бул видеолордун максаты кандай экенин атайын силерге түшүндүрүп коеюн дедим. Мына революция болду. Эгерде революция болбогондо 5-октябрь күнү, 5-күнү деген мен камалмакмын, Сымыр Жапыкеев камалмак, Асхат Осмонов камалмак, жана биздин Чоң Азаттагы активдүү 100 бала кыздарыбыздын баары камалмак болчу. Ошого деген биз түшүнүп, эмне болуп атканынан Алатоо аянтына чыкканыбыз, же өлөбүз, же жеңип чыгабыз деп чыкканбыз. Кудай буйруп мынакей. Манас атабыздын деген духу ойгону ошол жерде. Айкелдин астында турдук баарыбыз. Манас атабыз деген ойгонгондой баарыбызга дем берип мынакей. Баарыбыз деген эми уулуу ушундай коррупциялашкан бийликти жок кылдык. Эми мынакей. Ушундай жеңишке жеткенден кийин алдын ала айтып коюшубуз керек. Могу каралоо видеолордун деген максаты ошондой болчу. Эми жаңы кырдаал пайда болуп атат. Жаңы деген саясий кырдаал пайда болду. Азыр деген бүт мынакей боштондукка биздин жасаган революциябыз менен канча деген эски саясатчылардын баардыгы түрмөдөн чыгып келишти. Баардыгына саясий туткунлуктардын баардыгын бошотуп бердик. Ошентип мынакей биз жаңыбыз деле өзүбүздүн да башыбызды түрмөдөн бошоттук, жана башка саясий туткунда отургандардын баардыгын бошотуп бериптирбиз. Ошентип мынакей жаңы саясий кырдаал түптөлдү. Эми ушундан баарыбыз аябай жакшы чыгып кетишибиз керек болуп атат. Эң негизгиси бизде деген элдин ичинде карама каршылык же кандайдыр бир кагылышуу болуп кетпесин деген ниетте биз деген отурабыз. Анан жанагы видеолор бул түздөн түз жеке мени каралоосун, түшүндүрмөсүн силерге атайын айтайын деп койдум. Анткени мен партиянын лидеримен. Мен деген ошол бурмаланган видеолорду тараткандан кийин бүт партияга да шек келтирилип атат. Ошон үчүн мен партиялаштардын баардыгына айттым. Бул видеолордун баардыгы атайын монтаждалып, жасалган максаты Чоң Азат партиясын ушинтип каралап, жеке мага жана партияга жанагындай бийликти басып алуу деген берене менен иш козгоп туруп, бизди деген полный саясаттан деген өчүрүп жок кылуу максатында болгондор. Балдардын баардыгын ошон үчүн түшүндүрмөлү түшүнүштү. Бирок силерге достор, баардыгыңарга эми жардам бергиле. Ошол каралоо видео боюнча баардыгыңар Facebook болобу, YouTube болобу, кайсы гана соц тармак болбосун, арыздарды жазгыла, ошол видеолордун баарын өчүрүш керек. Анткени мынакей көчө ошол видеолордун негизинде Белоруссия, Россияда Максат Мамытханов менен Сымыр Жапыкеев чет мамлекеттик акчаларга деген Кыргызстанда төңкөрүш жасады деп туруп видеолор дүйнө жүзүндө тарап кетип атат. Ошонун баарын токтоп калышыбыз керек болуп атат. Биз Чоң Азат эч качан бийликти басып алалы, бийликти деген ушундай жол менен алып алалы деген ниетибиз жок болчу. Биз шайлоого чыгып атканда элди ойготуп, элдин деген аң сезимин көтөрөлү деп, ошого деген эл бизге акчасын чоңкуртуп берди. Ошон үчүн мынакей шайлоого чыгып саясатка аралашып калганбыз. Эми болсо жанагы фейк болгон видеолордун негизинде каралоо дагы эле таралып атат. Ошон үчүн баардыгыңар ошол видеолорго деген даттанууну жазгыла да, ошол видеолорду деген түп тамыры менен жок кылыш керек болуп атат. Эгерде ошол видеолор тарай берчү болсо, биз жеке мага дагы Сымыр Жапыкеевге жана Чоң Азат саясий партиясынын аброюна ошентип эле шек келип кете берет. Муну токтотушубуз керек. Эгерде мен ууру болсом, эч ара соттолот элем. Эгерде мен бирөөнүн шпиону болсом, азыр мынтип революцияга чыкпайт болчумун. Мынакей революция болду. Эгерде мен агент болсом, анда бүгүн бийликке ким келмек эле? Орустар келмек беле, же Америка келмек беле? Революциянын жыйынтыгында мынакей эл өз бийлигин колуна алды. Эми эл өзүбүз кыргыз эли жетиш керек эми.
кандай бизде бийлик болот, кандай башкаруу болот, кандай конституция болот, кандай жогорку кеңешти шайлайбыз, кандай жаңы өкмөттү түзөбүз. Азыр мынакей өткөн мал пайда болду. Канча саясий күчтөр мынакей 3 күндөн бери кандай кылабыз деп азыр эч ким деген биргелешкен ой пикирге келе алышалбай отурабыз баарыбыз. Ошон үчүн азыр деген мындан да кырдаалуу оор болуп кетиши калат, оор маселелер бар. Ошон үчүн баардыгыларга кайрылып өтөм. Мага жеке ошондой каралоону ошондой түшүнүп койгула. Муну бийлик атайын жасаган, атайын. Мени камаш үчүн анан чоң казак саясий партиясы менен чоң казак кыймылын каралоо негизинде элдин алдында ушундай аброюбузду жок кылыш үчүн. Ошого баарыбыз биргелешип туруштук беришибиз керек. Рахмат достор, бардыгыңарга.